Нурсултан Назарбаев кызматтан кетти. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев мындан ары Коопсуздук кеңешинин төрагасы эмес. Бул тууралуу басылмалар жазып чыкты. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев бүгүнтөн тарта бул кызматты өзү аткара турганын билдирди. Була Компресс. Нурсултан Назарбаевдин кызы жана күйөө баласы Кыргызстанга учуп келдиби? Нурсултан Назарбаевдин кызы Динара Назарбаева жана анын жолдошу Тимур Кулибаев отурган учак Кыргыз өлкөсүнө учуп кеткен айтылды. Бул тууралуу казак басылмалары жазып, учактын багытын көрсөткөн сүрөттү жарыялашты. Кийинчерээк учактын багыты өзгөргөнү, ал Бишкекке эмес, Балхашка бара жатканы айтылды. Белгилей кетсек, бүгүн 5-январда казак өкмөтү отставкага кетти. Бирок эл дагы деле тынчтана элек. Башаламандык дагы деле уланып, бир катар имараттарды басып алышты. Булак Супер KG. Садыр Жапаров Казакстандагы кырдаалга көз салып турганын билдирди. Өлкө жетекчилиги бордош Казакстандагы кырдаалга көз салып турат. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Кыргыз тарап жалпы казак элинин жыргалчылыгына жана өлкө келечегине багытталган туура жана алгылыктуу чечим табууларына ишенет, деди ал. Булак Автор ТВ.